Гүлнура Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 12-бөлүм. Бөркү менен кыздар. Айыл четинен үй тапкан алыс тигилген кара боз үйдөн жанына 2 кызды ээрчитип бөркү чыкты. Башына ак оромол салынып, боору толо күмүш топчу болгон жашыл баркыттан тигилген кемсели өзүнө куп жарашып, кылактай баскан бөркү ажарлуу десең ажарлуу, сүйкүмдүү десең сүйкүмдүү кыз болуп бойго жеткен болчу. Бул жердегилердин эч кимисине окшобогон көк асман сыяктуу көздөрү менен ак саргыл жүзү көргөндүн баарынын көңүлүн эрксизден бурдура турган. Жупуну кара боз үйдө жашаган саанчы аял эртең менен эрте кой эчкилердин сүтүн саап, аны ысуулай көнөчөктөргө куюп берип, атайын канайым менен ханбийкелер үчүн тамак жасаганга жөнөтчү. Айбарча ханбийке менен анын нөкөрлөрүнө тамак жасай турган ашпозчулардын боз үйүндө кызмат кылган бөркүнүн сүт алып келүүчү кезеги бүгүн болчу. Кара булут айылга кербен менен келгенден бери бөркүнүн тынчы кетип, аны көрсөм дегенде көңүлү элеп-желеп. Бул айылда ар бир кыймылы кыздардын оозунан түшпөй, аңыз кепке айланган Бекзаданы алыстан бир көрүп койсок деген келин кыздар арбын эле. Алардын бири Бөркү. Анан калса бүгүн канайымдын өргөөсүндө Айбарча ханбийке менен Гүлай сулуу чатакташыптыр деген кабар нөкөрлөрдүн, күңдөрдүн арасында желдей тарады. Ушулардын баарын айылдан алыс жайгашкан сүт саала турган жерге барып келгенче ээн жайкын сүйлөшкүсү келген кыздар жанааракта көнөчөктөрүн колго алып жолго чыгышкан. Жолдо карата кеп кербен менен алыскы сапардан кайткан кара булут эмес, же курултайга келген коноктор эмес, Айбарча менен Гүлайдын чатагы тууралуу болуп жатты. Сүттү алып боз үйдөн кайтып келе жатышканда да эки жакта эч ким жокпу дегендей айлананы элеңдеп карап алып, Бөркү кайрадан сөз баштады. Ачуулуунун алдынан чыкпа деген кеп бар. Бүгүн Айбарча ханбийкеге тамакты ким алып барса, ошонун шору болот го. Эми кантебиз? Ханбийкенин каарынан Кудай сактасын, деди мөөндөй булбурап, жоош көрүнгөн болпойгон кымызай. Айбарча ханбийке жөнсүз эле бирөөнү капааттаганын көрө элекпиз. Бир эле сүйлөйт, калыс сүйлөйт, деди аларга кошулбаган кыздардын тыңыраагы Чыныгүл. Бүгүн бирок Гүлай бийкеге ким тамак алып барса, ошонун шору шорподой кайнайт го. Ачуусунан араң эле олтурат дешти. Анысын бирөөдөн чыгарбаса, Гүлай болбой калат го. Чүш, акырын, бирөөлөр угуп калбасын, деди Гүлайдын атын укканда коркконунан бетине түгү чыга түшкөн Бөркү. Теңир сактасын, ал жез кемпирден. Керегеде кулак бар, кеңешчи болсоң ыраак бар. Ашканада бул тууралуу сүйлөшпөйлү, кыздар. Бөөдө бале жалеге калып жүрбөйлү. Чын эле кыздар алардын кебин бөтөн киши угуп койчудай баштарын жерге салып, көнөчөктөгү сүттөрүн чулкулдата төтө жол менен бир азга унчукпай басышты. Биярсылан тегине ким тамак жеткирип жатат, деп сурады бир аздан кийин Бөркү кайрадан сөз сүйлөп. Билбейбиз аны. Сунайым бегимдин нөкөрлөрү алып барып жатса керек, деди тез-тез сүйлөгөн Чыныгүл. Тегин кандай экен, ким көрүптүр? Бөркү айылга келген атактуу ханзада кандай болду экен деп кызыкты. Мурдагы түнү келди. Кече чейин Кагандын ордосунда Куттемир бек жанынан чыгарган жок. Бүгүн ууга кетти деп уктум. Мен уктум, деди болбураган кымызай. Ханзада жигиттин сырттан экен, дешти көргөн кыздар. Ушундай бир түп-түз болуп кериле басып келип, Кагандын өргөсүнө кирип кетти дейт. Келбети менен сөөлөтүнө бул чөлкөмдө тең келе турган жигит жок дешти. Баары бир кара булут агама эч ким жетпейт, деди Бөркү. Анан улутуна алыстан жашыл тулаңда агарган боз үйлөр тараптан кара булуттун карааны көрүнүп калабы дегендей үмүттөнүп көздөрүн жүлжүйтө карады. Кыздар, жардам берейинби? Ушинтип кулактарынын түбүнөн зоңк эткен үнгө чоочуп кеткен селкилердин колунан көнөчөктөр ыргып кете жаздады. Минген атынын дабышын билгизбей жете келген жамгырчыны көрүп, кыздар чуулдап жиберишти. О, Кудай, жүрөктү түшүрдүң го.
жердин жаракасынан чыга калдыңбы сен? Ушинтип чуулдап жиберишкен кыздарды көрүп өзү чочуп кеткен жамгырчы эмне дешти билбей буйдала калды. Алыс кет бизден, өзүбүз эле жетишебиз деп аны жекирген бөркү кабагын түйүп алдыга дуктуңдөп басты. Кыздарды бөөдө чочутуп алганына уяла түшкөн жигит бөркүнү көзүнүн кыйыгын сала карап алып, анан атын камчылаган бойдон чаап кетти. Асмандан түшкөн суп бугайдан пайда боло калды, деди Чыныгүл артынан. Айтканыбыздын баарын угуп койгон жокпу? Ошону айтсаң, атпай журттун баары курултайдын камылгасында жүрсө, же той камын кылбай, же жокерлердин арасында машыкпай, бул эмне кылып жүрөт? Деди жигитке ачууланган бөркү. Менимче, сени карап жүрөт го, я. Чыныгүл өзүнчө сырдуу жымыңдап бөркүгө карады. Пш, койчу ошону, итим да карабайт аны. Ушинтип бөркү мурду башын чүйрүп эликтей, жактырбай бети башын бырыштырды. Жесир аял тотунун баласы жамгырчы ар кайсынын шылтоолоп алардын боз үйүнө көп келет. Ал тургай атасына жыгач уста катары шакирт болсом деп да суранып келген жайы бар. Кудай жалгап атасы шакирттикке албай койгон. Эмнеге анткени белгисиз. Балким суйкайган сулуу бөркүнү ары бери өткөн сайын карай бергенине ачуулангандыр. Ошол боюнча өз ою менен алек болгон бөркү үн катпай кыздарды ээрчитип, ылдамдай басып айылга жете келишти. Алдыларынан жасалгалуу ээрди жонуна артып бара жаткан атасы Назар чыкты. Кайда бара жатасыз, атаке? Деди бөркү кызга. Кара булут агаңдыкына бара жатам. Мени да ээрчите барыңызчы, атаке. Мен чакыруусуз бара жатам, кызым. Анын үстүнө сенин ишиң бар. Жок ата, деди көктөн издегени жерден табылгандай кубанган бөркү. Мен да барып келейинчи. Анан кыздарга тез эле келем деп колундагы эки чоң көнөчөктөгү сүттү кармата салып, атасын ээрчи жөнөдү. Мейли, барса барсынчы. Агасына барып амандашканын эмне айыбы бар? Беядеп иш болбостур деп ойлоду Назар. Эмнегедир кара булут аны Кара шаардан көчүрүп келгенден бери үй бүлөсүнүн баары Бекзаданы ылым санап, жакын тууганындай көрүшөт. Назар ушул ойлоруна алаксып бара жатканда аттардын дүбүртү угулду. Ал артын кылчая карап, дүбүрттөп келе жаткан жоон топ атчанды көрдү. Атчандар жарашкагандын айчыктуу кызыл туусу менен алтын жиптен саймаланган карышкырдын элеси түшүрүлгөн тууну көтөрүп алышкан. Шааболот Бекзада менен Ашыналардын ханзадасы го бу. Жанаракта аңчылыкка аттанып жатышпады беле? Эмнеге кайра келе калышты? Жоон топ атчандар түз эле жарашкагандын өргөөсүн карай жүрүп кетишти. Жарашкаган соо болгой эле. Болбосо аңчылыктан кайра кайткандар кандай? Эмнеге артка кайтышты? Ушинтип ичине түпөйүл тарткан абышка кыз экөө кара булуттун өргөөсүнө жетишти. Ким керек силерге? Деп барк этти эшик кайтарган калдайган эки күзөтчүнүн бири. Бекзадага келдик эле, амандашканы. Бекзадада конок келген. Ким келди? Деп үн салды ичкериден кара булут. Жыгач уста кызы менен келиптир. Киришсин. Абышка өргөнүн эшигинен ылды эңкейе берип бөркүнү ээрчитип кирген кезде төрдө кара булут менен отурган атасы Кабыл Баатыр ордунан обдулуп туруп жаткан экен. Ал эки колун бооруна алып, башын ийип, Бекзаданын атасы Кабыл Баатыр менен амандашып ызаат көрсөттү. Беймал келип алдык бегим, деп күйпөлөктөй. Эч камсынаба устам, ансыз да мен кеткени жаткам. Ушинтип Назар менен анын кызына жылуу кабак тааныта сыпаа башын ийкеп, Кабыл Баатыр сылтый басып өргөдөн чыгып кетти. Кара булут аны менен кучакташа көрүшүп, атасын көргөндөй сүйүндү. Бөркүнү адатынча жылмая кабыл алды. Төргө өткүл ага, төргө. Кабылбектен саал апкарып түшкөн Назар эми өзүнө келип, жонун арткан куш башы ээрин өргөнүн сол тарабына түшүрдү. Кечээли өзү сатып алган кул дебей, же мен бектин баласы элем деп бой көтөрбөй, улуу кичүүгө бирдей мамиле кылган кара булутка бул иретте ыраазы болгон абышка кыз экөө тартынбай аюунун талпагы салынган төргө өтүп отурушту. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.
Гүлнура Жумалиева. Мен сүйүүнү тандайм. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. 13 бөлүм. Шербото бабанын баяны. Жупуну боз үйдүн төрүндө тарамыштай денеси чымыр, улгайса да бетинде бир бырышы жоктой көрүнгөн Кабыл Баатыр калдайган мурдун сылай, атайын жыгачтан жасалган 4 буттуу жалпак үстөлгө териден жазалган калың китепти коюп алып, шамдын жарыгына салып окуп жатты. Жанында Айбарча. Кыз үн катпай өз ойлору менен алек болуп, үлпүлдөп күйүп жаткан шамды тиктеп отурду. Канбике бала чагынан эле көп сүйлөбөйт. Капа болгондо же кайсы бир суроого көңүлү түшүлүп, жооп таппай жатканда ушинтип устаты Кабыл Баатырдын жанына келчү. Баатыр да кыздын жан дүйнөсүн эзгилеген ойлордон алаксып алсын дегендей көпкө отурчу да бир маалда акырын кыябын келтирип, байыркы уламыштар менен аңыз кептерден жобурап айтып кирчү. Же Айбарчанын түз берген суроолоруна жооп издеп, уламыш санжыралар менен баяндарды айтып, кээде алдында окуп жаткан китебин чечмелей кетчү. Айбарча агасын угуп, анан соболуна көңүлү толо жооп алмайынча суроо үстүнө суроо жаадырып, түн бир окумга чейин сүйлөшчү. Бүгүн да ошондой болду. Айбарчанын энеси Кут Темирдин эрке кызы Гүлай анысы аз келгенсип ашыналардын ханзадасы менен чатакташканы Кабыл Баатырдын кулагына эбак эле жеткен болчу. Кыздын өжөрлүгү менен кашкөйлүгүнө дагы бир ирет сыймыктанып алды. Чыны менен жарашкаганга келип амандашып койбогондой, ашыналардын тегине ким экен? Айбарча туура кылган. Сыйга сый, сыр аякка бал деген ошол. Ханбике жанаракта көгүм кирип көз байланып калган кезде келди. Кыздын акыбалын турган турпатынан эле баамдаган Кабыл адатынча эч нерсе болбогондой токтоо кабыл алып, алдындагы китептерине өңүлүп отура берди. Бир окумда гана кыз башын өйдө көтөрүп, капыстан сүйлөп жиберди. Ага, ашыналардын бөрүнөдөн тараганы чынбы? Ушу суроону эле күтүп тургандай Кабыл мурутун жанып алды. Ошентип айтып жатышса чын да. Биздин түпкү бабаларыбыз дагы карышкыр энеден тараганы айтылып жүрбөйбү? Менимче ашыналардагы күч топтоп кең жайыкты багынта баштагандан тарта өздөрүн Теңирдин сүйүктүү кут түшкөн тукуму деген даражасын көтөргүлөрү келишкен. Анан Айбарча Каркыра хандын түпкү бабасы болгон Шербото хан тууралуу айтылып келе жаткан уламышты бала чагынан бери бир нече жолу укса да, Кабыл Баатыр кайрадан айтып кирди. Кызды түпөйлүү ойлордон алаксытып, дем берейин деди окшойт. Шербото бабабыз Алтайда 6 дайра кошулуп аккан жерде жашачу экен. Колунда эч нерсеси жок, кедей жүргөн жаш жигит ар күнгө жалчы болуп, бала чагынан тынбай иштеп жүрүп, акыры акысына 3 жылкылуу болот. Аларды көздүн карегиндей багып, шиберлүү жерге от коруп, суусу таза булакка сугарып, алпештеп багат. Өзүнчө өргө көтөрүп, эл катары үйлөнсөм деп тилек кылып жүрөт. Бир күнү түн ичинде кайдан жайдан келгени белгисиз көк карышкыр келип, бир жылкысын жеп кеткен экен. Иштеп тапкан мээнети көк жалдын тамагы болуп кеткенине ич ачышкан бабабыз карышкырды аңдып калат. Экинчи түнү колуна кыл аркан алып карышкырды күтүп олтурат. Бирок көз илинип кетет. Баягы карышкыр дагы келип, экинчи жылкыны жара тартып кетет. Катуу ызаланган Шербото 3-чү түнү бүгүн түнү же мен же карышкыр өлөт деп колуна кыл арканын камдап кирпи кирмебей аңдып жатат. Түн кирип, жылдыз толгон маалда баягы карышкыр келип, акыркы жылкысына кол салат. Аңдып турган жигит анын мойнуна кабатталган кыл арканды ыргытып, муунтуп кирет. Ошондо мууну бөлөрүнө көз жеткен карышкыр кишиче сүйлөп жиберет экен. Жанымды аман кой, сенин айткандарыңды кылайын. Жылкыларыңды 1000 эселеп кайтарып берем. Жигит макул болуп, көк жалды кыл аркандан бошотот. Баягы карышкыр аны артынан ээрчитип жөнөйт. Көк жал адыр-адыр бел ашат. Агыны катуу суу кечет. Кең талаалар менен мээ кайнаткан ысык чөлдөрдөн өтөт. Шербото бабабыз анын артынан ээрчип келе берет экен. Акыры айланасын асман тиреген ак карлуу тоолор курчаган, ортосунда карагайлуу чер токой өскөн бир ажайып жерге алып келет. Бир кырды ашкандан кийин жүлүндөй түтүн чыккан аппак боз үйгө туш болушат. Бул боз үйдө бардык бөрүлөрдүн атасы менин атам жашайт. Түз кирип салам айтып, атамдын оң тизесин баса отур.
Адамзат конокко келгенин билген атам менин бир күнөө кылганымды, сен ошол үчүн барганыңды түшүнүп, сага белек берейин дей баштайт. Сага айткандай эч бир белегиңне макул болбо. Анан мага кер күчүктү, көк чөйчөгүңдү жана өзүң жашаган боз үйдөн 7 уукту бергин деп сура. Мен уксаң, атамдын бардык кызыктыра айткан белектерин албасаң, бактылуу жана бай болосуң. Укум тукумуң өсүп, каалаган muratыңа жетесиң, деп карышкыр кетип калат. Жаш жигит кирип барса, төрдө сакалы боорул тарткан аксакал отуруптур дейт. Ал ийилип салам берип, анан аксакалды оң тизесин басып отурат. Аксакал: ушул жерди мекендеп турганыма 1000 жылдан ашты. 1000 жылдан бери менин боз үйүмө киши баласы басып кирген эмес. Жалгыз уулум көк бөрү сенин жылкыларыңды жегенин билдим. Акысына эмне аласың? Каалаганыңды айт, дептир. Шерботу унчукпайт. Бөрүлөрдүн атасы ага бергиси келген белектерди айтып чыгат. Акыры жигит мага бөрүнүн кер күчүгүн, көк чөйчөгүңдү жана өзүң жашаган боз үйдөн 7 уукту бергин деп сурайт. Абышка ары карап ыйлап, бери карап күлүп, анын сурагандарын берет. Жигит аларды алып босогону аттап чыгып, кайра артына кылчайса, боз үй да, аксакал да закым сыңары жок болуп кетет. Бир керемет болгонун түшүнгөн Шерботу бабабыз бет алган жагына кете берет. Кечке жуук ар тарабынан өзөндөр аккан жашыл тулаңдуу, арча карагайлуу жерге жетип, чарчап чалыгып уктап калат. Эртең менен турса, 60 канаттуу ак боз үйдө жатат. Бул эмнеси? Деп чоочуп тура калса, боз үйдүн эшигин ачып, ай десе аркы жок, күн десе көркү жок, ай чырайлуу бир кыз кирет. Жигиттин оозуна сөзү түшүп, бир канча отургандан кийин кыздын ким экенин сурайт. Мен кечээки келген кер күчүкмүн. 7 ууктан ушундай чалкайган боз үй пайда болду. Көк чөйчөктөн сандык алтын күмүш, өрүш толо мал пайда болду, деди кыз. Ошентип Шерботу бабабыз карышкыр кызга үйлөнүп, бактылуу жашап, башынан бак кетпей байлык менен бийликке жетет. Укум тукуму өсүп, канат бутагы жайылып, бир элге хан болот. Анын укум тукуму биз. Мына бийликте келе жатканыбыз бери жагы 5 кылымдан ашты. Айбарча булуламышты жаңган уккандай чын ыкласы менен тыңдап, баш ийкеп коштоп отурду. Биз байыркы күн элинин урпагыбыз. Ата бабаларыбыз канча доорлордон бери биягы Алтайдагы абакан суусу менен кем дайрасынан тартып чыгышта 5 балык шаарын ордо кылып, бир бөлүгү жайкысын жанга жайлуу, кышкысын жылуу болгон теңир тоолорду мекендеп келет. Өздөрүн көк жалдын тукумубуз деп эсептеп жүргөн уруулардын дагы бири күн элинин урпактарынын бири ашыналар. Алардын түпкү бабасын душмандар колу бутунан ажыратып, Алтайда сазга таштап кетишкен. Кокустан жаралуу жаткан жигитти көргөн ак карышкыр кыз өз турагына алып келип, кереметтүү сыйкыр күчү аркылуу аны айыктырган. Кийин ошол жигит менен карышкырдан тараган тукум бүгүнкү күндө өздөрүн карышкырдан тарадык дешет. Ошол карышкыр эне менен баланын урпагы болгон Ниша деген баатырдын 10 уулу болот. Анын Асаян деген кичүү уулунан Ашына деген бала төрөлөт. Бир туугандары чогулуп Ашынаны хан шайлап алышат. Ашына түрктөрүнүн ата бабалары жайыктын ээлери болгонго чейин биздин ата бабаларыбыз мекендеген Соо аймагында жашап турушчу. Андан бери канча жерди которуп көчүштү. Ашына тукумдарынын бири түмөн каган жуандарга темир кендерин казып берип, жалчы болуп жүргөн түрктөрдүн азаттыгын талашып чыгып алган эмес, акыркы бир кылымда соотчон жоокерлери менен Алтай урууларын өздөрүнө багындырууга жетишти. Араны катуу жүрүп турган кези акыркы 50 жылда болду. Түмөн кагандын көзү өткөндөн бери ашыналардын ичара чатактары көбөйдү. Алтайды жайлап турган турду каганга көп баш ие беришпейт. Кече ашыналар жуандар менен кармашып, аларды сүргөн кезде алар менен куда сөөк болдук. Чабылдык, чачылдык. Бирок өз наркыбыз менен кыргыз деген улуу атты жоготпой келебиз. Башка уруулар биздин жазууларыбыз менен тилибизди алышты. Рухубуз менен кайратмандыгыбызга суктанышкан канча уруу катарыбызга кошулду. Канчасы биздин арабызга сиңип журт болду. Арине, ушунубузду көрө албаган душмандар андан көп. Башкасын айтпаганда да атаң жарашкаган салдырган китепкананын өрттөнүп кетиши
душмандарынын кылганы болду деп ойлойм. Эмнесин айтасың кызым? Ушул заманда жоо этектеп аңдып турган кез. Атаң Жараштын эл журттун жерин кеңейтсем, элин көбөйтсөм деген тилеги уулдарынын көз өткөндөн кийин ишке ашпай калды. Атаң жоого аттанбай, алдан күчтөн тайып калды. Айбарча устатын унчукпай тыңдап отурду. Эр жигит болуп туулуп калбаганына дагы бир ирет өкүндү. Андай болгондо улуу кол топтоп, ошол ата бабасынын жолун жолдой, колунан келсе Алтай менен Теңир тоого чейинки мейкиндикти ээлеген кең талаага чачылган элдин башын бириктирип, күчтүү каганат курат эле. Кадырман окурман, чыгарман жакса лайк басып каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.